Өткөн сабакта сүйлөмдүн биринчи мүчөлөрү жөнүндө маалымат бергенбиз. Бүгүн сүйлөмдүн биринчи мүчөлөрүнүн байланышы учурдор жөнүндө түшүнүп беребиз. Биринчи мүчөлөр санак интонациясы менен айтылат да, эң акыркысынан башкасы үтүр менен ажыратылат. Мисалы, кымбаттуу окуучулар, кымбаттуу окуучулар, ар дайым эстүү, токтоо, чыдамкай болгула. Кымбаттуу окуучулар, ар дайым эстүү, токтоо, чыдамкай болгула. Бул сүйлөмдө биринчи мүчөлөр эстүү, токтоо, чыдамкай. Бул биринчи мүчөлөр интонация аркылуу байланышты дагы үтүр менен ажыратылды. Экинчи, демек сүйлөмдүн биринчи мүчөлөрү эки жол менен байланышат. Биринчиси байламталар аркылуу, экинчиси интонация аркылуу. Эми эгерде байламталар менен байланышканда биринчи мүчөлөр эгерде жана менен деген байламталар менен байланышса, араларына эч кандай мушпилик болбойт. Мисал келтиребиз. Асман менен жериңдин. Асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй. Асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй. Айың менен күнүңдүн. Шүрөөсүнөн бүткөндөй. Бул жерде биринчи мүчөлөр асман, жер жана ай менен күн биринчи мүчөлөр болуп атат. Демек бул биринчи мүчөлөрдү байланыштырган байламта менен деген байламта. Бул байламта сүйлөмдүн экөөнүн биринчи мүчөнүн экөөнүн тишөө айтылгандыктан эч кандай мушпилик болбойт. Дагы бир мисал. Адабият элдин сезими. Адабият элдин сезими. Анын рухий турмушунун гүлү жана көзгүсү. Анын рухий турмушунун гүлү жана көзгүсү. Адабият элдин сезими, анын рухий турмушунун гүлү жана көзгүсү. Бул сүйлөмдө биринчи мүчөлөр гүлү, көзгүсү. Бул биринчи мүчөлөр жана деген байламта менен байланышты. Бул байламта сүйлөмдүн эки гүлү жана көзгүсү экөөнүн тишөө айтылгандыктан эч кандай мушпилик болгон жок. Үчүнчү, эгерде биринчи мүчөлөр дагы, дале деген байламталар менен байланышса, анда бул байламталар өзүнөн мурдакы биринчи мүчөлгө тиешелүү болуп айтылат да, үтүр алардан кийин коюлат. Мисалы, ушул мүнөздөөлөрдөн эле Токтогулдун таланты
таланты да, адамгерчилиги да ушул мүрүттүүлөрдөн эле Токтогулдун таланты да, адамгерчилиги да, чынчылдыгы да көрүнүп турат. Чынчылдыгы да ушул мүрүттүүлөрдөн эле Токтогулдун таланты да, адамгерчилиги да, чынчылдыгы да көрүнүп турат. Өзүңөр көрүп тургандай, бул сүйлөмдөрдөгү биринчиликчүлөр да деген байламта менен байланыштуу. Бул байламта өзүнүн мурдакы биринчиликчүгө тиешелүү болуп айтылгандыктан үтүр алардан кийин коюлду. Дагы бир мисал келтирелик. Эгерде биринчиликчүлөр же болбосо бирде ары деген байламталар менен байланышса, бул байламталар өзүнөн кийинки биринчиликчүгө тиешелүү болуп айтылат да, үтүр алардан мурда коюлат. Мисал келтирелик. Мен буга чейин мынчалык ачылган ары сулуу, ары жыттуу, розаларды көргөн эмесмин. Мен буга чейин мынчалык ачылган ары сулуу, ары жыттуу розаларды көргөн эмесмин. Бул жерде биринчиликчүлөр сулуу, жыттуу ва ары деген байламта аркылуу байланышты. Ары байламтасы өзүнөн кийинки биринчиликчүгө тиешелүү болуп айтылгандыктан үтүр алардан мурда коюлат. Алар дагы бир мисал келтирип көрөлүк. Алар ар качан же күлкүлүү, же кайгылуу окуядан кеп салууну жакшы көрөт. Алар ар качан же күлкүлүү, же кайгылуу окуядан кеп салууну жакшы көрөт. Бул жерде биринчиликчүлөр же күлкүлүү, же кайгылуу ва же деген байламта аркылуу байланышты дагы үтүр ушул байламтадан мурда коюлду. Өзүңөр көрүп тургандай, бул биринчиликчүгө коюлган тыныш белгилерди билүү биз үчүн абдан зарыл. Себеп дегенде жат жазып калган учурда же белгилүү бир текст жазганда биз ушул тыныш белгилерден абдан көп ката кетиребиз. Муну эске сактап калуу керек.